Пайгамбар момундар үчүн өз жандарынан да кымбат. Пайгамбардын аялдары момундардын энелери. Момундардын энеси Айша бинт Абу Бакр. Айшанын башка аялдардан артыкчылыгы Сариддин башка тамактардын жанындагы артыкчылыгындай. Саллаллаху алейхи вассалам. Түшүндүрмө: Сариддин арабтардын улуттук тамагы, негизги бөлүгү эт менен нандан болот. Түшүндүрмөнүн аягы. Ислам дини кыздарды окутуудан, аялдарды билим үйрөнүүдөн тыят дегендер жаңылышат. Ислам тарыхынын башталышында эле аялдар эркектерден кем калбай билим үйрөнүшкөн. Ошондой эле бул аялдын эркектерге билим берүүдө үлкөн салымы бар. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүндөгү эркектердин эң мыктылары сахабалар. Мына ошол сахабалар өздөрүнөн бир топ жашка кичүү болгон аялдан билим үйрөнүшкөн. Ал пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жубайы жана мусулмандардын биринчи халифасы Абу Бакр ас-Сыдыктын кызы. Ал эми анын окуучулары жер бетиндеги эң улуу муун сахабалар мууну. Ал Айша бинт Абу Бакр ас-Сиддик. Абу Муса аль-Аш'ари, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дейт: эгер бизге Аллахтын элчисинин хадистеринен бири түшүнүксүз болуп калса, биз аны Айшадан сурайт элек. Ал дароо бизге түшүндүрүп берчү. Айша энебиз Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын досу Абу Бакр ас-Сиддиктин кызы. Ал үңкүрдөгү экинин бири жана мусулмандардын биринчи халифасы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ал жөнүндө мындай деп айткан: эгер мен силерден бирөөңөрдү дос, халил кыла турган болгонумда, Абу Бакрды дос, халил кылмакмын. Бирок улуу Аллах мени өзүнө эң жакын дос, халил кылып алды. Абу Бакр менин мусулман бир тууганым жана сахабам. Ал эми Айша энебиздин апасы Умму Руман бинт Амир ибн Уваймир ибн Абду-Шамс, Курайштын эң кадыр барктуулары. Айша энебиз ыймандуу, диндар үйдө өскөн. Ал бир да жолу айкелдерге сыйынган эмес. Момундардын энеси Айша энебиз күндүзү орозо кармап, түндөлөрү намаз окуйт эле. Ал тууралуу пайгамбарыбыз алейхиссаламдын Айшанын башка аялдардан артыкчылыгы Сариддин башка тамактардын жанындагы артыкчылыгындай деп айтканы жетерлик болот. Ал такыба болгондой эле уялчаак болгон. Хасан менен Хусейн, Аллах алардан ыраазы болсун, бала кездеринде Айша энебиздин үйүнө келгенде алардан уялып, оронуп алат эле. Ислам үммөтүндөгү бул улуу энебиздин фазилети жөнүндө имам Бухари алып келген хадисте айтканыбыз жетерлик болот. Күндөрдүн биринде Амр ибн аль-Ас пайгамбардын жанына келип отурду да ага мындайча суроо узатты: адамдардын кимиси бизге сүйүктүүрөөк? Ал Айша деп жооп берди. Ал эми эркектерденчи деп сурады. Ал атасы деп жооп берди. Абу Салама Айша энебиздин мындай деп айтканын кабарлайт: күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси: о Айша, Жебрейил сага тынчтык тилеп салам айтып жатат деп айтканда, Айша энебиз ага да Аллахтын тынчтыгы жана анын ырайымы болсун деп жооп кайтарган. Айша энебиздин фазилети тууралуу эч качан эки мусулмандын ортосунда келишпестик болгон эмес. Аны Аллах Таала 7 кабат асмандын үстүнөн пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды тандап берген. Ал ислам тарыхындагы эң зирек, илимдүү аял болгон. Ал хадис риваят кылуу боюнча алдыңкы 5 кишинин бири. Түшүндүрмө: риваят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин айтып берүү. Түшүндүрмөнүн аягы. Урва ибн Зубайр: мен Куранды, мурас илимин, арам менен адалды ажыратууну, фикхти, медицинаны, ыр түзүү ыкмасын жана санжыраны Айшадай жакшы билген адамды көрбөдүм. Муавиядан мындай деп айтылат: мен Айшадан өткөн кызыл тилдүү, сөзгө чечен жана чебер сүйлөгөн адамды көрбөдүм. Муса ибн Талха: Айшадан өткөн сөзгө чебер адам көрбөдүм. Шейх ибн Таймиядан момундардын энелери Хадижа менен Айшанын кимис артык деп сурашканда, Хадижа исламдын биринчи адамы. Анын артыкчылыгы, жеңиши жана динге кылган кызматы исламдын башында болгон. Ага Айша жана башка момундардын энелери катышкан эмес.
Ал эми Айшанын татыктуулугу исламдын аяк ченине туш келип, ал учурда дин толукталып, үммөткө жеткирилген убак эле. Ошондуктан ал Хадижа жетишпеген илимдерге жетишкен. Ал ушул себептен башкалардан абзелирээк болгон. Айша энебиз Абдуллах ибн Кайска мындай деп осуят кылган: түнкү намазды калтырба, тахажжуд намазы. Анткени Аллахтын элчиси аны эч качан калтырбайт эле. Ооруп же чарчап калса, отуруп окуйт эле. Имам Ахмад Абдуллах ибн Абу Мусанын айткан хадисин айтат: бир жолу мени Мудрик бир нерсени сурап кел деп Айшага жиберди. Келсем, ал намаз окуп жаткан экен. Бүткөнчө бир аз олтуруп турайын деп отурдум. Андан кийин мен намазын качан бүтүрөт деп кыйкырып жибердим. Ал намазын да аябай узун окуучу. Ошондой эле ал аятты окуганда аны кайра-кайра кайталап окуйт эле. Ал намазында Аллах Тааланын "Анан бизге Аллах жакшылык кылды жана бизди тозок азабынан сактап калды" деген аятын окуганда аны кайра-кайра кайталап: "О Аллахым, мага жакшылык кыл жана мени тозок азабынан сакта" деп ыйлачу. Айша энебиз куру дооматка калып, эки жүздүүлөр тарабынан жалган жала жабылган оор сыноого да туш болгон. Аллах Таала анын пакиза аялдыгын далилдеген аят түшүргөн. Ошондуктан ислам аалымдары Айша энебизге жалган жала жапкандар Аллах Тааланын аяты менен жалганчы жана динсиз каапыр болот деп айтышкан. Айша энебиздин башына келген бул сыноо андан жүздөгөн жылдар мурда бир пакиза мусулман аялдын да башына келген эле. Палестина жеринде болгон бул аял ким болгон? Бул пакиза аялдын ысымы Ыйык Курандагы бир сүрөнүн атына коюлган. Кезектеги каарманыбыз: Сен китепте Куранда Мариямды, анын хикаясын эсте. Мариям сүрөсү 16-аят. Мариям бинт Имран. Ошондо периштелер: О Мариям, Аллах сени тандап, жаман пейил сыпаттардан тазалады жана ааламдагы бардык аялдардан абзел кылды. Ал Имран сүрөсү 42-аят. Ислам кандай керемет дин. Ислам бул өзү менен улуулуктун байлыктарын ала жүрөт. Ким ага бекем болсо, канындагы чөлдүн өрөөндөрүндө ташкан сел сыяктуу айланып жаткан күчтүү сезет. Ошондо анын улуулугу жанып, көздөрүнөн билине турган инсан кылып коет. Ислам эч качан тынчсызданууга чакырбайт. Бул тынчтыктын дини. Саламдашуубуз да тынчтык. Акыреттеги бара турган жайыбыз да тынчтык үйү. Намазыбыз да тынчтык деген сөз менен бүтөт. Пайгамбарыбыз да тынчтык пайгамбары. Бул дин менен еврейлер өздөрүн байланыштырган Муса пайгамбар келген. Бул дин менен христиандар өздөрүн байланыштырган Иса пайгамбар келген. Бул дин инсандын инсандыгын, анын өңүнө, улутуна карабастан урматтаган дин. Ал эми азыр Исрайыл урпактарынан Бану Исрайыл болгон исламдагы улуу аялдардын бири тууралуу сөз баштайлы. Аллах Таала Хава энебизден баштап кыяматка чейин жашай турган аялдардын арасынан ага окшогон инсанды жаратпаса керек. Биз эркекке жанашпаган пакиза аял тууралуу сөз кылабыз. Исламда анын орду зор. Ыйык Куранда анын ысымы менен берилген бир сүрө да бар. Анын ысымы Ыйык Куранда 8 жолу эскерилип, Ислам пайгамбарынын ысымынан да көбүрөөк айтылган. Биз Мариям бинт Имран, ага Аллахтын саламы болсун жөнүндө сөз кылабыз. Биз Мариям ага Аллахтын саламы болсун жөнүндөгү сөзүбүздү Иса пайгамбардын кереметтүү төрөлүшүнөн баштабайбыз. Биз бул китепте баатырларыбыздын тарыхын толук баяндабайбыз. Биздин бул китептеги максаттарыбыздын бири баатырларды тарбиялоо сырларын изилдөө. Анткени өзүбүздөн уулдарыбыздан жана кыздарыбыздан үммөттү жандандыра турган баатырларды чыгаруубуз керек. Мариямдын, ага Аллахтын саламы болсун, баатырдыгын ал төрө электен мурда башташкан. Тагыраагы берекелүү Палестина жеринде бир даракта конуп турган чымчыктан башталат. Сулайман пайгамбардын урпагынан болгон Исрайыл урпактарынын эң улуу аалымы Имрандын жубайы асыл зат аял Ханна бинт Факут зайтун дарагында балапанын тойгозуп жаткан бир чымчыкты көрүп калат. Ал учурда Ханнанын перзенти жок эле. Ал
жанагы балапанын тойгозуп жаткан чымчыкты көргөндө энелик мээрими ойгонуп, Аллах Тааладан перзент тилеп дуба кылат. Аллах анын дубасын кабыл кылат. Ошентип ал боюнда болуп калганын байкап калганда, Аллах Таалага шүгүр кылуу максатында боюндагы төрөлсө Байт аль-Макдиске, азыркы Палестинадагы мечит, кызмат кылат деп убада берет. Убакыт өтүп, кызы төрөлгөндө анын ысымын Мариям, Аллахка кулчулук кылуучу деп коюшат. Бирок Имран менен жубайынын алдында маселе жаралат. Анткени Байт аль-Макдиске эркек балдарды кызмат кылдырышчу экен. Ага карабай Имран аялы экөө кызын улуу бир инсан кылуу үчүн аны көтөрүп алышып, Байт аль-Макдиске барышат. Исраил урпактарынын белгилүү улуу аалымынын колундагы наристени көрүшкөндө, Байт аль-Макдистин аалымдары аны багып тарбиялоону өз ара талашып, чүчү кулак таштамай болушат. Ар бири бир тал куш канатын перолорун Иордан дарыясына таштап, кимдин куш канаты агымга тескери карай акса, наристени ошол тарбияламай болот. Баары куш канаттарын ташташканда, арасынан бирөө агымга тескери агып баштайт. Кимдики болду экен деп тынчсызданышып карашса, ал Аллахтын пайгамбары Закария алейхиссалам таштаган куш канат экен. Ошентип, Закария алейхиссалам Мариямга мыкты тарбия берет. Ал бир таза бакта өскөн гүл сыяктуу болуп чоңойот. Бул улуу аял Иса пайгамбардын апасы болот. Исраил урпактарынан асыл зат аял Мариям чыккандай, ушул эле урпактан андан болжол менен 1230 жыл илгери дагы бир улуу аял чыккан. Аллах Таала анын себебинен үммөттүн абалын түп тамырынан өзгөрткөн. Бул баатыр аял ким болду экен? Кезектеги каарманыбыз